Жапаров маанилүү кабар айтты. Кыргызстан 2 учак жалдап, жакынкы чыгыштагы 300 кишини алып кетүүгө макулдашты. Садыр Жапаров Бириккен Араб Эмирликтеринде учуп конууга тыюу салынганына байланыштуу Оман менен сүйлөшүлгөнүн билдирди. Биринчи кезекте жаш балдар менен аялдар алып келинмекчи. Assalamu alaikum Kırgız elim. Sizlerden jardam сурап кайрылып жатабыз. 3 баланын энесимин. Oğlum Umar 6 yaşta, врожденный паралич, ДЦП 4. степенде, жалгыз boyun emin. 3 balamды Allah'ın jardamı менен өзүм чоңойтуп келейтамын. Оруган балам менен жашоо аябай караңгы болуп кетет. Балам тырышып оруса жан дүйнөм, менин денем тырышкандай кыйналамын. Суранамын Кыргыз элим. Balama 5 som 10 som olsa da jardam бериңиздер, жок дегенде мени көрсө апа деп мени тааныса деп үмүттөнөм. Жаны оорубай жашаганга себепчи болуңуздар суранам. Балдарыңыздар оорубасын. Улуу Рамазан айында дуаңыздар кабыл болсун. Умар каттуу оору менен күрөшүп жаткан кичинекей жигит. Ал кымбат дарылануу жана айыгууга мүмкүнчүлүк алуу үчүн сиздин жардамыңызга муктаж болуп турган учуру. Сиз берген ар бир сом Умарды дени сак жана бактылуу жашоого жакындатат. Сооп иш кылуу менен бирге Умарга ооруну жеңүүгө жардам бериңиз. Ар бир берген сомуңуз үчүн Аллах ыраазы болсун.